Жакында биздин кесиптешибиз Садахан Мадумаровдун кылмыш иши сотто каралып, өкүм чыкты да. Анан ошол жерде мен тарыхта биринчи жолу көрүп атам, сиздин кесиптешиңиз айыптоочу прокурордун кызматкери, старший лейтенант, соттон суранып атат. Бөгөт чарасына өкүм күчүнө кирмейинче сакталсын деп. Сот макулдап атат. Бирок 359 беренеси бар УПКда. Ал жерде так жазылган. Эгерде мөөнөтү өтүп кеткенге байланыштуу кылмыш жоопкерчилик колдонбосо, баягы чара колдонбосо, ошол замат эркиндикке чыгыш керек болчу. Мейли, соттун чечимине сиз карай албайсыз, мен карай албайм, анын өзүнүн жолу бар. Бирок прокурордун сунушун сиз карай аласызбы? Ошондой укугу барбы? Мыйзамды тоготпо деген сунушун. Исхак Абсаматович, бул боюнча соттук иш чара боюнча бизде ар бир катышкан прокурор сот процессинде эмне деп сүйлөдү, маалымат жазып, бул надзорго тиркелет. Мен бул маалымат жок экен, мен дал камабатта калтырсын деп сураганы боюнча. Бул боюнча текшерип көрөлүм, мен сизге жообун билдирем. Ал эми чечим боюнча өзүңүз айттыңыз эми, соттун чечимине биз келишип. Чечим мен айткан жокмун. Сот прокурордун сунушун колдоду. Ал сунушу ачык эле 359 беренесин колдонбо. Бөгөт чарасын өзгөртпө. Айттым го, тактайм мен.